Бүгүнкү темабыз тазалык боюнча. Аллах Таала Куранда «Инналлаха юхиббут тауабина ва юхиббул мутатаххирин» деген аятты түшүргөн. Бул аят Мединадагы ансорлор туурасында түшкөн. Ансорлорду мактап Алла Таала аят түшүргөн. Мындай дейт: «Инналлаха юхиббут тауабин». Алла Таала Кудайга көп тообо кылган мусулмандарды жакшы көрөт. Тообо деген кылган күнөөдөн кайтуу. Кылган күнөөгө өкүнүп, кылган күнөөңдүн баарын оюңа алып келип, ошол күнөөлөр үчүн Кудайдан кечирим сурап, экинчи ошол күнөөнү кылбайм. Эй Алла, ушу кетирген күнөөмдү кечир деп, күнөөңдү мойнуңа алып, башыңды ийсең, ошол тообо болот. Алла Таала көп тообо кылгандарды сүйөт деди. Ва юхиббул мутатаххирин. Жана дагы өтө көп тазалангандарды жакшы көрөт деген. Анан бул ансорлор туурасында түшкөн. Билесиздер, Мединада сахабалар экке бөлүнгөн. Мухажирлер болгон, ансорлор болгон. Мухажирлер бул пайгамбарыбыз менен бирге Меккеден Мединага көчүп келген түбү меккелик мусулмандар болгон. Өздөрүнүн динин сактап коргоп калыш үчүн, бекем ошол Кудайга кенен чонон коркпостон Кудайга кулчулук кылыш үчүн, жандары тынч жараткан Алла Таалага кулчулук кылыш үчүн пайгамбарыбыз менен көчүп келген. Жер бетинде ушундай зулумдуктар болгон. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Әл-Буруд сүрөсүндө Куранда бир падыша болгон. Алатайын чукур кылып жерди кастырып алып туруп, ыймандууларды өзүнүн мамлекетинде Кудай бир, пайгамбар чын деген адамдарды чукур казып туруп, анан чукурга от жагып туруп, ошол жерге отко ыргытып адамдарды азаптаган. Алла Таала Куранда бул окуя алымдар, ислам тарыхчылар айтат, пайгамбарыбыз 571-жылы туулган, билесиздер. Бул окуя 524-525 жылдары Йеменде болгон окуя. Асхабул Ухтуд деп коет, бир падыша болгон. Ошол Йеменде ал падыша өзүн Кудаймын деген падыша болгонда жерди казып туруп, анан ошол жерге отунду толтуруп туруп, анан ошол жерге от жагып туруп, Ибрахим пайгамбарды отко ыргыткан сыяктуу эле ыймандуу адамдарды отко ыргыткан. Ошолордун баянын Алла Таала Куранда баяндап, Буруд сүрөсүндө: «Ва-ма нақаму минхум илля ан юъмину биллахил азизил хамид». Алардын азабы, алардын чегип аткан азабы бир гана айы болгон дейт да. Илля ан юъмину биллахил азизил хамид. Эң күчтүү болгон, эң мактоого татыктуу болгон, Алла Таала бар деп жараткан Аллахка ыйман келтиргендик үчүн алар ошондой азап тозокко дуушар болгон деген. Ошондуктан ыймандуу адамга бул жашоодо сыноо болбой койбойт экен. Бул жашоо сыноо дүнүйө. Эгерде сен намаз окудуң, орозо кармадың, болду, бир деңгээлге, бир уровенге жеттиң, болду, меники уже мындан ары кылдырап кете берет, болду, мен ушул уровенден көтөрүлбөйм, түшпөйм десе ал адам адашат. Анткени бул жашоо өзү сыноо дүнүйө. Бул жашоодо өйдө төмөн сыноолор болот. Өзгөчө мынтип бир аз сакал коюп, топу кийип, Кудай жолуна түшүп калган адамдарга көбүрөөк шайтан асылат экен да. Анткени белки жөнөкөй жүргөндөр ансыз деле өздөрү, шайтан айтпаса деле өздөрү кээ бир иштерди кыла берет экен да. Ал эми мына такыбалык жолго түшкөндөргө шайтан көбүрөөк көңүл бөлөт экен. Анткени такыба адамдар такыбалык жолго түшүп, ар бир намаз окуп, ар бир орозо кармап, ар бир зикир тарткан сайын шайтан тимеле түтөп кетет экен да. Ошондуктан шайтан мындай адамдарды көбүрөөк азырганга аракет кылат экен. Жер бетинде ушундай адамдар болгон. Алар Алла бар, пайгамбар хак дегендик үчүн өлүм жазасына тартылган, ошондой азаптарга дуушар болгон, катын бала чакасын көз алдында өлтүрүп, кордоп, ар кандай азаптарга дуушар болгон. Бирок ошондой болсо дагы ыйманында бекем туруп, ошол ыйманы менен кеткен биздин үлгүлүү, Кудай сүйгөн ошондой бир асыл зат, бир мусулмандар болгон экен. Билесиздер, динде улутка бөлбөйт. Динде урууга бөлбөйт. Динде мындай уруу, улут деген нерсе жок. Динде болду. Сен ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах дедиңби? Сенин улутуң ким болсо ал болсун, Аллах Таала Куранда айткан: «Инна акрамакум индаллахи аткакум». Чындыгында Аллахтын астында эң кадырлууңар, Кудайдан ким көбүрөөк корксо ошол кадырлуу. Ошондуктан
bir uluttun ekinci bir uluttan özgöçölügü yok. Egerde takva bolsa, anda al özgöçö. Bolboso Kırgızlar Özbeklerden özgöçö emес, Özbekler Kazaklardan özgöçö emес, Araplar Kırgızlardan özgöçö emес. Bardыгыбыз bir elbiz. Albatta Araptарды sыйлашка biz милдеттүүбүз. Анткени Araptardan пайгамбарлар чыккан, Araptardan эң акыркы пайгамбарыбыз Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem чыккан. Ошондуктан биз аларды сыйлайбыз, урматтайбыз. Бирок жекече келгенде ким улук десе, кимдин таквалыгы күчтүү болсо, ким Кудайдан көбүрөөк корко турган болчу болсо, ошол адам Кудайдын астында даражалуу. Демек бул аятта инналлаха юхиббут таввабина ва юхиббул мутатаххирин. Аллах Таала тобо кылгандарды жана тазалангандарды жакшы көрөт деди. Кандай тазалык десе, пайгамбардан сураган: ансорлор деген, силерге Алла Таала Куран түшүрдү. Силерди Алла сүйөт экен. Силердин кандай өзгөчөлүгүңөр бар? Бул жерде Алла Таала айтып атат: юхиббул мутатаххирин. Өтө тазалыкты сүйгөндөрдү жакшы көрөт деди. Силер анчалык эмне иш кылдыңар? Алла Таала силерди жакшы көргөндөй. Эмне өзгөчөлүгүңөр бар айткыла деген. Ошондо Мадиналык ансари сахабалар ридвануллахи алейхим ажмаин, Алла баарынан ыраазы болсун алардын, минтип айтышканда, биз дайыма дааратканага барып, даара тушатканда аврет жерибизди жуабыз деген. Пайгамбарыбыз айткан: ошол үчүн деген да. Муногул аяттын түшкөн себеби ошон үчүн болгон. Инналлаха юхиббут таввабин ва юхиббул мутатаххирин. Алла Таала Кудайга тобо кылгандарды сүйөт, жана тазалыкты сүйгөндөрдү, кайра-кайра тазалангандарды деген. Ал ким десе, ал ошол дааратканага барганда ошол аврет жерлерин тазалап жуугандар деген. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, динибиз өзү тазалык, тазалыксыз болбойт. Таза, эгерде мына жерге жума намазга келип, мага десе жума намаз эмес, айт намазга келсең дагы усулуң жок болсо, намазың кабыл эмес. Усулуң жок болсо, жада калса, мечитке кирүүгө шарият уруксат бербейт. Мечитке кириш арам. Кимде ким усулу жок келип мечитке кирсе арам. Кимде ким даараты жок намаз окуса арам. Анткени бул динибизде тазалыкка ушунчалык пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам көңүл бөлгөн. Жада калса ошол Куран Аллахтын китеби. Ошол Куран Алладан келген, пайгамбарыбыз бизге жеткирген Куранды даараты жок кармаса арам. Аны көрүнгөн жерде өзгөчө жанатип дааратканада же мончодо Куран окуса арам. Анткени эмнеге? Аны гусулу жок туруп Куран окуса арам. Аялдар хайыз учуру келип калганда, хайыз учуру келип туруп, этеккири келип туруп Куранды кармаса аялдарга арам. Намаз окуса арам, орозо тутса арам. Анткени динибиз ушундай бир тазалыкты сүйгөн, тазалыктын дини экен. Ар бир ибадатыбыз кабыл болсун үчүн биз таза болушубуз керек. Ошон үчүн кимде кимдин намаз окуп атасың, намазың кабыл болбой атабы? Анда сен жакшылап кара, оңолбой атасыңбы? Анда сен дааратыңды жакшылап кара дейт да алымдарчы. Сен оңолбой атасың, намаз окуп атасың, бирок же намазда жаңылып атасың, жаңылып атасың, анда дааратыңды кара, дааратыңда проблема бар дейт да. Ошон үчүн пайгамбар жаңылып калганда, ошондой окуялар бар. Пайгамбар намаз окуп жаңылып калгандагы, ошонткөнда тиги араңарда daaratты чала алган бирөө бар экен. Daaratты толук албайсыңар, мени кыйнабай дегендей маанинде пайгамбар алейхиссалату вассаламдын ошондой айтканы бар да, хадис бар. Ошондуктан бул daarat канчалык так даана болсо, анда ибадатың да кабыл болушуна ошончо себеп болот иншалла. Кийинки хадисте пайгамбар алейхиссалату вассалам айтып атат: инналлаха тоййибун. Алла Таала таза зат, жакшы зат, кечиримдүү зат, райымдуу зат. Юхиббут тоййиб. Аллах Таала ошондойлорду жакшы көрөт дейт. Назифун юхиббун назафата. Аллах Таала таза зат. Юхиббун назафата. Тазалыкты жакшы көрөт. Каримун. Аллах Таала берешен зат. Юхиббул карам. Берешендүүлүктү жакшы көрөт. Жавадун юхиббул жуд. Алла Таала жоомарт зат. Жоомарттыкты жакшы көрөт. Фаназзифу ураху
Qol afniyatakum wa la tashabbahu bil yahud. Пайгамбар ушинтип айткан дейт. Тегерек чекеңерди дагы тазалагыла, тегерек чекеңерди да таза кармагыла, яһудтарга окшогула деген экен да. Демек ошондуктан динибиз ушул тазалыкка буйруйт. Алхамдулилла биздин эл, мына биз көп элдерди көрдүк. Пакистан, Индияны кара, Түркияны кара, мусулман мамлекеттери Иранды кара, Арабияны кара, Саудияны кара, Египетти кара. Бүт араб өлкөлөрү. Анын ичинде биздин Орто Азия өлкөлөрүн кара. Чындап пайгамбар алейхиссалату вассалам бекерден бекер тазалыкка өзгөчө көңүл бөлгүлө деген эмес. Бекерден бекер пайгамбар алейхиссалату вассалам калп айтпагыла деген эмес. Анткени эмнеге дегенде кээ бир өлкөлөргө, мусулман өлкөлөрү барганда ушунчалык калп айтканын көрөсүң. Пайгамбарыбыз чындап ушул үммөтүм ушундай калп айтпасын, ушул нерсеге кирип кетпесин деп пайгамбарыбыз тийган экен дейсиң да. Чындап ушундай кээ бир өлкөлөргө барсаң ушунчалык деңгээлде тазалык, антисанитария ушунчалык деңгээлде күч алган. Ал жерде жылына миңдеген адамдар ошо тазалыктын жогунан эле өлүп калат. Адам таза аба болсо, жашаган жериң таза болсо, жеген ичкен тамагың таза болсо, сенин организмиң таза болот. Себеп дүнөө. Сен организмиң таза болгондон кийин, сен физически күчтүү болгондон кийин, албетте сенин өмүр жашыңа жаш кошулат. Анан сенин жегениң булганч болсо, ичкениң булганч болсо, жаткан жериң жанагындай ар кандай жыт келип атса, ал жыттар сенин өпкөңө таасир берип атса, сенин ички органдарыңа таасир берип аткан болчу болсо, анда жыйынтыкта келип туруп, адамдын өмүрү деле бир 5 жылга кыскарып кетиши мүмкүн. Ошондуктан дин шариятыбызда Алла Таала бизге жанды берген. Жан бул Алладан берилген аманат. Ар бир мусулман жанын сакташ парз. Намаз окушкандай парз болсо, жанды сакташ парз. Ошон үчүн шариятта өз жанын өзү кыйуу арам. Эмнеге жанды сактайбыз? Талтаңдап, бийлеп, ырдап, сайрандап, жер бетинде күнөө кылыш үчүн эмес, Кудайга кулчулук кылыш үчүн. Субханаллах деп Алланы аруулаш үчүн. Алхамдулиллах деп Аллага мактоо айтыш үчүн. Аллаху акбар деп Аллахты бүтүндөй асман жер аяламдын жаратуусу жараткан жалгыз Алла деп Алланы даңазалап, ошон үчүн Алла Таала бизди жараткан. Ошон үчүн ар бир мусулман жанды сакташ парз. Себеби эмне? Жараткан Аллахка кулчулук кылуу дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер могул жакта тазалык туурасында пайгамбарыбыз жаңы пайгамбар болгондо Муддассир сүрөсүндө карасаңыздар, Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхал муддассир, кум фаанзир, ва раббака факаббир, ва сиябака фатаххир, ва руджа фахжур. Авалкы 5 аяты. Я айюхал муддассир, эй кийимге оролуп жаткан адам, чүмкөнүп жаткан адам. Кум фаанзир. Ордуңдан тургундагы адамдарга акыйкатты эстетип, адамдарга динди жайылткын. Ва раббака факаббир. Жалгыз жаратуучу Роббиңди аны улуула, ага такбир айт. Ва сиябака фатаххир. Кийимиңди тазала. Ва руджа фахжур. Жана ширкти ташта. Аллага ширк кошууну ташта деп, мына ушул жерде неме болуп атат. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз шарият бизден жөн эле сырткы кийимибизди же келбетибизди тазалап жүрбөстөн ички дүйнөнү тазалоо милдет. Ошондуктан сыртыбызды оңдогон менен ичибизди оңдогонго да аракет кылышыбыз керек. Биринчи ошондон башталат, биринчи намаздан башталат, биринчи орозодон башталат, биринчи истигфардан башталат. Ошонто отуруп адам баласы сыртында да, ичинде да. Бирок айта кетчү нерсе, бул сырткы тазалык бул кийинки маселе. Эң негизги маселе бул ички дүйнөнүн тазалыгы болуп эсептелет экен. Пайгамбар алейхиссалату вассалам сахабаларды тарбиялап өстүрдү. Сахабалардын бардыгы ички дүйнөсү ушундай бир айкөл, кечиримдүү, ырайымдуу. Баягы бизде айтат го, атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер дейт.
Бул деген сөз атаңды өлтүргөнгө энесин эч ким алып бербейт. Бул деген сөз ушунчалык деңгээлде кечиримдүү бол, айкөл бол, адам бол, айбан болбо деген сөз да. Ошондуктан биздин ата бабанын айтып өткөн ар бир макалы, ар бир айтып аткан нерсеси бир алтын тамга менен басыла тургандай бир акыл насаат кеп кеңештер бар. Аллах таалам баарыбызды ошол ислам жолубузда туура карманып жашап өтүүгө Кудайым өзү тауфик берсин.